Assalamu alaikum урматтуу Ошкор каналынын подписчиктери, биздин мекендештер, саламатсыздарбы? Биз сиздерге Ош шаардык борбордук автоунаа базарынан салам айтабыз. Бүгүн 2019-жылдын 26-январы. Көпчүлүгүңүздөр Портер, грузовой автоунааларды сурадыңыздар. Грузовой автоунаалардын баалары кандай болуп жатат? Биздин канал менен чогуу биргеликте көрүңүздөр. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым базардагы реалдуу гана бааларды билип беришке аракет кылабыз. Бул Mercedes 814 10 тонналык автоунаасы экен. Чыгарылган жылдарыны азыр билип беребиз. 10 тонналык дейт. Чыгарылган жылы 1991 жыл. Турбина, горный тормоз дейт. Баасыны $10.000 сурап аттыр. 10.000 АКШ доллары. Эскерте кетебиз, 10 тонналык Mercedes 814 үлгүсүндөгү грузовой автоунаа. Эгерде ушул автоунаа сиздерди кызыктырган болсо, 0777 менен 34 77 25 номерине кайрылып байланышсаңыздар болот экен. Балондорунун состояниясы жакшы экен, жаңы балондор байылып тур. Бул артынан да тартып көрсөтүп коелу жакшылап. Номерин эскерте кеттим. Бул автоунаа болсо Mercedes Gigant 711 үлгүсүндөгү автоунаа. Грузовой. Бул автоунаа болсо грузопассажирский болуп айтылат экен. 7 орундуу. Жүк көтөрүүнүн салмагы болсо 6500 килограммга чейин жүк көтөрөт экен. Чыгарылган жылы 1991 жыл. Механика. Ушундай автоунаа издеп жаткан болсоңуздар, номерин көрсөтүп коеюн. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Баасыны 550 миң сом кеми бар деп сурап атты. Каалоочуларга, издеп аткандарга номерин көрсөтө кеттим. Mercedes Gigant грузопассажирский Maxi деп коет экен буларын. Bunun жүк көтөрүмү болсо 5 тонна 506 тонна. Чыгарылган жылы болсо 91 жыл. 1991 жыл. Объему 4, механика. Буга деле 550 миң сом кеми бар дешип аттыр. Номерлерин жакынырактан көрсөтүп кетейин. Эгерде ушул автоунаа кызыктырса 0773 менен 82 0033 же болбосо 76 менен 19 40 41 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде Gigant үлгүсүндөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуздар. Бул Mercedes дубль кабина. Толук маалымат алып беребиз азыр. Дубль кабина издегендерге бортовой дубль кабина деп коет экен. Чыгарылган жылы болсо 2000 жыл экен. Объем 2.2, расход 9-10 литр. Баасы 720 миң сом кеми бар экен. Варианты дагы бар экен. Алмаштыруу жолдору. Жеңил автоунааларга үстөк алуу жолу менен алмашат экен.
Борт жақтарын да тартып көрсетіп қоялы. Родной бары. Бардық краска тетіктеріне родной дейді. Мерседес дубль кабина. Үлгісіндегі автоуна. Бұл автоуна болса Мерседес спринтер грузовой. Шығарылған жылы болса 2004 жыл екен. CD мотор. Объемы болса 2.2. Бағасыны 9000 ақш долларын сұрашып жатыр. Егер ушул автоуна сіздерді қызықтырған болса, 0550 10 10 10 номеріне чалып байланыссаңыздар болады. Есі азыр жоқ екен, біз чалып тақтап көрдік. Бұл автоуна болса Mercedes 817 үлгісіндегі жүк автоунасы. Көк түстегі. Шығарылған жылы болса 97 жылы шығылыптыр. Объем двигатель 6. Труба. Бағасыны 8000 доллар деп жазып қойыптыр. Егерде ушундай автоуна іздеп жатқан болсаңыздар, 0771 25 88 65 же болбосо 0551 15 13 13 номерине чалып кенен маалымат алсаңыздар болот. Канча сом түш берет, канчага берет дегендей. Бұл трактор дагы сатылат экен. Юто 554 чыгарылган жылы 2011 жыл. Жыл. Бағасыны 550 000 деп жазып қойыптыр. Егерде ушул трактор қызықтырған болса, экранда көріп тұрған номерлерге чалып байланыссаңыздар болады. Пресс-подборщик Кыргызстан. Жапалау автоуна базарында тұрат. $450 000 деп жазып қойыптыр. Егерде пресс-подборщик керек болса, экранда көріп тұрған номерлерге чалып байлансаңыздар болады. 73 менен 01 66 08 номер екен. Артынан да көрсетіп қояйын. Бұл хаки светтегі КамАЗ базарға кіріп өтеді. Хаки түстегі. Шығарылған жылы, бағасы қанша? Самосвал КамАЗдың бағасыны біліп береміз. Самосвал КамАЗ чыгарылган жылы 1983 жылы экен. Канча сурап атасыңар бу? 600 000 сом кеми бар экен. Накка болсо сүйлөшөбүз дейт. Кандай варианттары жокпу? Варианты жок экен. Кеми бар экен. Нак акча болсо сүйлөшөбүз дейт. Ушул автоуна сиздерди кызыктырган болсо 0774 10 0000 номерине чалып байлансаңыздар болот.
Porter 1 үлгүсүндөгү автоунаа. Чыгарылган жылы 2001 жыл. Объем 2.5, расход 8.9. Баасы 400 000 сом, кеми бар. Эгерде ушул автоунаа кызыктырган болсо, экранда көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Кузов кандай дес? Кузов 2'нікі. Кузов болсо Porter 2 үлгүсүндөгү автоунааныкы экен. Бул Porter болсо дубль кабина Porter экен. Баллондорун жакшы абалдагы. Продаю или меняй деп жазып коюптур. Чыгарылган жылы 2001, 2.5 объем, расход 7.8, 350 000 сом деп жазып коюптур. Ушул автоунаа дубль кабина Porter издегендер болсо, ушул номерге чалсаңыздар болот. Ana stoplarını almaktır kaçı? Бул свежий келген Porter экен. Porter 1. Свежий келгени билинип турат. Чыгарылган жылы 2003. Салонун да көрсөтүп коеюн. Бул салону да таптаза экен. Астыларында бир аз көрсөтүп кетейин. Свежий. Свежий келтир, оформление болу элек. Баасы 480 000 сом деп аттыр. Номер алып беребиз дейт. Телефонуна жазылып турган номер да. Эгер ушундай свежий Porter издеп атсаңыздар, 0755 менен 15 18 14 же болбосо 553 менен 18 88 21 номерине чалып, кенен маалымат алып, соодалашып бааласаңыздар болот. Бул Porter болсо 4 эшиктүү дубль кабина. Чыгарылган жылы болсо 2004 жыл экен. Свежий келгенде, тем келгенде канча болду? Заводской краска. Келгенде 2 жума болду дейт. 4 эшик, дубль кабина. Салонда көрсөтө кетели. Кожный салон. Баасы 450 000 сом сурашып аттыр. Түшүп беребиз дейт. Эгерде ушул автону кызыктырса, экранда көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 24 saat бою иштейт экен номер. Бул Kia 3 үлгүсүндөгү автоунаа экен, грузовой. Кореядан свежий келиптир. Келгенине канча болду? 1 ай болуптур. Простой мотор болобу булар? Интерполлер простой мотор. 2006 чыгарылган жылы 2.5. Интерколлер дейт. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Нарашкалар койлу эле экен да буга? Жок, Нарашкалар койлу эле экен. Азыр артынан да көрсөтө кетем. Бул свежий экен.
Нарашка койлу элек. 500 миң сом сурашып атыптыр. Портерге караганда жүктү бир аз көбүрөөк алат дейт. Бул болсо нарашкалары менен Портер 2 үлгүсүндөгү автоунаа. Чыгарылган жылы 2005 жыл. Варианттары бар экен. 2.6. Баасы $6200 экен. Эгерде ушул автоунаа кызыктырса, номерлерин бир аз жакындан көрсөтө кетейин. $6200 деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 2005 жылы чыгарылган Портер 2 үлгүсүндөгү автоунаа. Бул да Hyundai Porter 2 үлгүсүндөгү автоунаа экен, ак түстөгү. Чыгарылган жылы 2007 жыл экен. Объем 2.5, расход 8.10 деп жазып коюптур. Баасыны 480 миң сом деп мына жерге жазып коюптур. Ушул автоунаа кызыктырса 0550 95 45 53 номерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Ne kadar ne YouTube'a çıkartasın mı? Нарашкалары да жасалыптыр. Бул абаны билип берели. Жылы канча мунун? 2008 жылы чыгарылган экен. Газбы? Газ экен. Баасычы? 260 миң сом экен баасы. Нарашкалары жок экен. Бул абон. Бул аба болсо 2005 жылы чыгарылыптыр. Объем 0.8, 5-6 литр расход. Баасын 200 миң сом сурап атышыптыр. $200 миң сом сурап атыптыр. Номерин да көрсөтө кетейин. Урматтуу Башка Кабар каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, сиздерге эгерде кандайдыр бир автоунаалар кызыктырса, комментарийге калтырыңыздар. Эртеге базар күнү жакшылап сиздерге тартып баасын беришке аракет кылабыз. Сиздерди кайсыл автоунаалар кызыктырат? Ошол автоунааларды комментарийге калтырсаңыздар, кудду ошолордун бааларын сиздерге тартып беребиз.